бала тарбияны эч качан китептен албайт. Бала тарбияны аны окутуп аткан адамдан алат. Мындай айтканда, устазы болбогон устазы шайтан болот дейт. Үйүнө мына базардан келатканда өзүнүн үйүнө башка ата, башка эне болуп кетиш керек. Мурун подарок алып келе берчи, мен апам мага жакшы бир тарбия берди да, чоң бир насаат берди. Балам деди, сенин балдарың сени күтпөй эле сенин баштыгыңды күтүп калды. Азирет Али радыйаллаху анхунун да бир сөзү бар. Муну эстеп калабыз дайыма. Балдарыңарды өзүңөрдүн заманыңар менен эмес, балдарыңардын заманы менен тарбиялагыла деген сөз бар. Тарбия деген бул эмне десе, бул келечекке даярдоо деп айтам деп келгем. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube балам YouTube каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы ошол балдарыбызды кантип тарбиялайбыз, балдарыбызга үлгүлүү ата, үлгүлүү эне кантип болобуз, ал үчүн өзүбүздү кантип тарбиялайбыз, ушул багытта буюрса жакшы маек болот. Бүгүн бизде студияда биздин ушу элибиздин устазыбыз Эрмек Тынай уулу бизде конокто. Кош келипсиз, агай. Ассаламу рахматулла. Агай, сизге рахмат ушунчалык өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, ушул бизге макул болуп келгениңиз үчүн. Аллахтан разы болсун баарыңыздан, иншалла. Агай, алгачкы эле суроо мындай, биз эмеден баштайбыз да. Биринчи өзүңүздү тааныштырып, анан өзүңүздү тааныштырып дегенде сиздин бала чагыңыз кандай өткөн, сизди ата энеңиз кандай тарбия беришкен, ата энеңиз ким, кандай тарбия беришкен, устаттарыңыз боюнча ушул айта кетсеңиз. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Эми баардык мактоо Аллах болсун, биринчиден, андан баардык сак-саламат пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга болсун. Эми дайым такай суроо беришет ушжерде, бирок эч бир жооп бербейт элем, бирок мындай именно ушул азыркы мезгилде ушу бала жөнүндө болуп атканда биздин эми келечегибиз жөнүндө эми Алла билет, өткөн чагыбыз болсо, албетте сонун бир ата энебиздин кучагында алардын тарбиясында дегендей өттү. Эми ар бир замандын, ар бир убакыттын өзүнүн бир рахаттары болот экен. Ошол заманда, мындай айтканда, биз дагы ошол замандын бир рахаты менен чоңойдук деп ойлойм, биринчиден. Эми ата энем жөнүндө биринчи баш айта турган болсом, албетте ата энем баар аз деле болсо, атам 76-да, 77-ге чыгайын деп калды. Апабыз болсо 68-ге келип калды, баарын айтканда. Эми жашоо ушундай экен, убакыт өтө берет экен, алар да Кудай буйрса мындай бир өзүнүн доорунда өзүнүн сонун жашоолорун көрсөтүштү. Бизге да тарбияларын беришти. Атам өмүр бою бул мындай айтканда уста болуп, плотник деп коебуз го, ушундай кылды. Мындан кийинкиси ушу 88-89-жылдары 90-га жылга жакын имамчылык элди журтпай агыл чоң атаң молдо эле, ошо мындай айтканда ошо каныңда молдочулук бар деп ошо имамчылык коюп, ушул айылыбызда ошо чоң эмне өрөөндө деп койганча 7-8 жылдан ашык имамчылык кылды. Андан кийин ушул 96-97-жылдары Алланын насип экен атабыз бизге ошол баягы эми сиз кызмат кылыңыз деп бизге өткөзүп берди. Ошо менен аз да атабыз бар. Эми айтайын деген нерсем, жаштыгыбыз баягы совет доорунда өттү деп коебуз да. Ал мезгилдеги оюндар азыр жок. Ал мезгилде аз айта турган болсом, башкача өтүшөт. Бала башка, эл башка, пейил башка дегендей. Андан кийинкиси болсо, Алла насип экен өзү ошо атабыз ошо дин илимин үйрөнөбүз деген мезгилде ошо мындай айтканда эң биринчи тамганы үйрөткөнгө устаздарга берген. Андан кийинкиси устаздан Кубан ажыке деген устазыбыздан окудук. Андан кийинкиси ошо мына азыркы Балыкчы шаарында Чойбек ажыкебиз бар. Ошо кишинин алдында бир аз Куран жаттап бир аз жүрдүм. Андан кийинкиси эле атабыз ошо Акбар устаз деп, Акбар Али деп устазыбыз бар, аз деле бир иш бар. Ошо кишинин алдында Куран жаттоого берди. Андан кийинкиси ошонтип эле мындай устазга өтүп отуруп, Мухаммад устазды окудук, Мухаммад Али устазды окудук деп отуруп, андан кийинкиси Кара Балта Ислам институтунда окуганбыз. Молда Халилде, ал кишинин алдында ошо имам хатиптикти өткөнбүз. Андан кийинкиси ошо кишинин алдында дагы окудук. Андан кийинкиси ошол илим мындай айтканда азыркы мезгилде айткандай
повышение курс повышение квалификации деп коет го. Ошондой устаздардын алдына барып дагы деле ошо муфтият уюштурган, казият хатият уюштурган окууларды окуп келдик. Андан кийинси ошол муфтиятта ошо Туркияга мамлекетине жөнөтүп ал жерде дагы окуп келдик. Ошо менен эле азыр деле болсо окуп атабыз. Эми илим жол бүтпөйт да, биз өмүр бою эле илим талап кылуучулардын катарындабыз да. Кээ бирөө сүрөт аалымсыз деп айта берет, субханалла. Билбейм, эми өзүн ким эле аалыммын деп айтышы оор го негизичи. Өмүр бою илим талап кылып өтөбүз да. Азыр да болсо ошо кичине бир окуп устаздан алып отурабыз дагы деле. Тизе бүгүп шакирт болуп дегендей. Аллах разы болсун устаз. Эми негизги маселе, мен ата энеңизге токтололу дедим эле да бир аз. Ата энеңиз өзү илимдүү кишилерби, кесиптери кандай, сизге тарбия бергенде өзгөчө эмнелерин мындай айта аласыз, мындай өзгөчө мындай багыт берген жагын? Авалки мурунку заманда адамдарга багыт берүү башкача болгондур, бирок мен өзгөчө атамдын мындай бизге кылган тарбиясы ушул эки, бизди эркек кылып тарбиялады. Алгим атабыз бизди сабап же болсо мындай тепкилеп же ушундай нерсе кылган эмес. Ошо мезде баягы урушканда дагы маанилүү гана нерсеге урушат эле. Мындай бир маанисиз нерселер менен урушуп же болсо бизди мындай кордоп жанагындай бир нерсе кылган эмес. Майда чүйдөн нерсе менен кээ бир нерсени көз жумтулуп кете берчү. Анткени себеп эми кийин оңдоп коет эле. Ал эми кээ бирде баягы ачуусу келгенде эми баягы киши мындай илгери ушундай болчу, атаң келатат деп коркучу эле да. Анан баягы келатат деп эле коркчубуз. Ал мындай коркубуз сыйлоо да, билесиз да. Апабыз болсо, апабыздын өзгөчө мен жашоомдо салым кошкону, мен бир туугандарыма да кошкон салымы ошо апамдын бизге китепке болгон сүйүүнү орнотушу. Анткени себеп кичинекей кезибизден ушул мезгилге чейин деле ошо китеп окууга аябай насаат кылат. Анткени баягы илгертен калып калганда китеп билим булагы, китеп билим чырагы, оку деп айткан ушундай. Ушул нерсе аябай ошол себептен апабыз ошо китепке көңүл бурдуруп, анан мисалы кичинекей китептен баягы жомоктон баштап чоң китепке чейин окушууга салым кошкон да. Апаңыз өзү көп китеп окуйт эле. Апабыз өзү да китепке окуган, азыр деле китеп окуйт. Куранды ушул баштан аяк күнүгө окуп турат. Баштан аяк күнүгө бир парадан окуйт. Зикирлер менен, пикирлер менен. Эми апабыздын такыбатчылыгына биз жете албайбыз, чын-чын келгенде. Анткени себеп ал кишинин ахиретке болгон коркуусун көргөндө кээ бирде уялып да кетем, чын-чын келгендечи. Мен молдодой эле болуп жүргөндөй сезилип калат. Ата энебиз бизге эң чоң эмеси, ата энебиздин мындай адамкерчиликтүү болгону үйрөткөндөгүсү. Мен дайыма ушул нерсени балдарыма да айтам. Анткени мисалы атам бир эле сөз менен мисалы тарбиялап койгон убактылар болгон бизде. Кандай десе, баягы иман болсоң, эл арасында сыйың болгон болсо, сый деген башка нерсе да, билесиз да. Ошо сый адамды көтөрүп коет кээ бирде. Мындай айтканда өзүнө кибир пайда болот, мындай текеберленип, кичине анча-мынча сүйлөгөн сөзүң хуй деп каласың. Анан кол менен жаңсап каласың го. Анан бир күнү эле ушундай болуп калды. Мындай карап, балам эрмек эле болчу деди. Ошо бойдон түшүнгөн жокмун сиз деп коюп кет. Анан бир нече убакыттан кийин эрмек эле болчу деген сөзүчү. Анткени мурункудай эле жүрө бер деген сөз экен ошо. Анан ошондон ушул мезгилге чейин атыңыз простой эле эрмек деп койгон да. Ошо. Иншалла. Аллах разы болсун. Үй бүлөдө негизи канча бир туугансыздар, сиз канчанчысыз? Эми үй бүлөбүздө биз 4 бир тууганмын, эң улуусумун. 2 эркек, 2 кызбыз. Улуусу болуп эсептелебиз. Андан кийинкиси кыз, анан эркек, анан кыз кайра. Иншалла. Аллах разы болсун. Негизги эле азыркы заманда мындай айтам да, азыр Z мууну деп коюшат кээ биркер. Азыр балдар башкача деп калышат да. Азыркы заманда балдарга эң тарбия бергенде эмнеге маани беришибиз керек, агай? Көбүрөөк сиздин оюңуз. Поколение Z деп бул нерсени баягы өзүлөрү эле чыгарып албаса, гаджеттер эле алар Z кылып болбосо, байга эле бала негизичи. Чын-чын келгендечи, баары эле өзүлөрүндөй бир поколение өзгөчө, мурункудан өзгөчө деп айтышы мүмкүн. Бизде бир сөз бар го, мурун мындай эмес болчу, анан мурун тигиндей эмес болчу. Деп ушундай баягы мындай айтканда мурунку болгон жакшы нерселер азыр жок деп беришет да. Бирок чын-чынына келгенде биз азыр ошол тарбия жагында артта калган жокпуз, ашып да кеткен жокпуз.
Бизде байкасаңыз керек, бизде канча деген мектептер бар. Мисалы турецкий мектептер бар, американский школа деп коебуз, английский школалар, азыр мисалы көп деген мындай айтканда скулдар көбөйүп кетти азырчы. Анан байкасаңыз керек, ар ким чыкканда ар кай жактан ар бир жактын өзүнүн менталитетин алып чыгып атпайбы. Демек азыр биз мындай бир түрлүү могул жерден кетип атат деп да айта албай баратабыз, байкасаңыз керек. Бирок чын-чынына келгенде ошол ата эне өзүнүн баласына иманды үйрөтүүдөн башташ керек деп эсептейм. Иман деген эмне десе бар билебиз да, бул иман деген бул мындай айтканда, мунчу пайгамбар айткандай, имандын 70тен ашкан бутагы бар дейт. Уялуу дагы анын эң маанилүү бир бутагынан болуп эсептелет деп пайгамбар айткан. Демек ошол балага ыйбалуулукту, уялууну, ошол эле мезгилде баягы ынсаптуулукту үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Чоң маселе ушул. Мисалы тарбия деген сөз, раббая деген сөздөн негизи араб тилинен алып турган болсок, өзү тарбияга өзгөчө. Анткени бул дүйнө турбайбы? Бул дүйнө дагы өзү тарбия менен турат. Бул дүйнө тарбия мындай айтканда өзүнүн баягы эмесине коюлган, шамалдын угуу, күндүн чыгуусу, батышуу, айдын чыгышы, жердин айланышы, мунун баардыгында бир өзгөчө бир мындай мисал бар да. Анткени Алла да Куранда ушундай дейт го, карабайсыңар дейт го, акыл жүгүртпөйсүңөр деп айтканда. Афала янзуна илал ибли кайфа хуликат, мисалы алса. Силер бул төөлөрдү карап, мындай бир карап туруп үлгү албайсыңар ушуну. Силер муну кандай жаран карабайсыңар деп атпайбы? Ошол бул тарбия да. Алланын тарбиясы. Демек биз азыр балдарыбызга эң биринчи тарбияны ошол ыйбалуулукта, ыйбалуулук эмнеден башталат десе, балага мындай айтканда эмне жаман, эмне жакшы экенин үйрөтүү керек. Коомдогу эң жакшы, эң жаман нерсе. Анан эми эгерде диний көз караш менен алганда, биз биринчиси Кудайдан корк, Кудай алдына барасың, жооп бересиң деген нерсе. Хасан аль-Басри рахимахуллах таала айтат экен, эгерде Кудай Алладан корк деген сөз токтотпосо дейт, аны башка эч нерсе токтото албайт деген. Балдарга ошол Аллахтан коркууну, Аллахка ишеним ошону берген болсо, андан кийинки нерселерге маани бериш керек. Агай, мына жакшы эмени айтып кеттиңиз да, мектеп боюнча да бир сурап коеюн деп калдым да ошол жерден. Мектептер аз көбөйүп кетти деп атпайсызбы? Чындыгында мына байкасаң, ар кайсы мамлекеттен келип өздөрүнүн мектептерин салып жатат, ар кандай идеология. Ошо мектеп тандоодо ата эне эмнелерге көңүл буруш керек? Биз илгертен устаз тандаганда эле 40 парыз бар, билесиз керек. Өзү 40 парыз деп коет, ошонун бирөөсү илим алуу. Илим алууда болсо устаз тандаш важип болот. Милдеттүү түрдө. Ошон үчүн биз ошол балдарды берип атканда, ошол мектептин устаздарын адеп ахлагын көрүшүбүз керек. Мен тамашалап айтып коем кээ бирде, ошол жерде ошол мектептин эшигинин алдында ошол муалим бир чылым чегип турган болсо, сигара чегип турган болсо, анда бул жерден кичине эмет коюш керек. Анткени бала тарбияны эч качан китептен албайт. Бала тарбияны аны окутуп аткан адамдан алат. Ошол себептен кимде ким баласын мектепке киргизсе, ошонун учительский составын караш керек. Ал жерде кандай адамдар бар. Мисалга алып турган болсокчу, мисалы мен мугалимдерге балдарын берип атканда айтам, бул эшиктин алдында туруп тамеки чекпей койгула жок дегенде. Мен балдарым жанакындай бир чоң окууда окуйт да. Мен балдарым эң улуусу азыр 10да болуп аткан болсо, ал мектепте эле да. Айтайын деген дайыма айтам, мен балам өтө төнтөгүрөөк, шогурак. Айтам, силерди карап өсүп калбасын дейм да. Десем эле молдокем, сиздин эле балаңыз бар дейт. Мен өзүмдүн балама кам санап алсам, башка баланыкына кантип санам дейм. Туура айттыңыз, бизде аябай жакшы нерсени айттыңыз да. Бизде дагы жана окуу борбор иштетебиз да, балдарды окутабыз, анан айтиге, эмеге, англис тилге окутабыз. Анан сурайм да мен, келгенде эмнени сурап атат ата энелер, мугалимдер жөнүндө сурап жатабы десем, жок дейт да. Ата эне келген болсо, ошонун бирөөсү сурайт, мугалимдериңер кандай, эмнени үйрөтөт, өзүнүн билими канчалык деңгээлде деп сурайт. Көпчүлүк эле мындай окуп бүткөндөн кийин акча таап кете алабы, окуп бүткөндөн кийин иштеп кете алабы, анын оформлениясы кандай болгон, отургучтары кандай, эмелери кандай, ушул жака карайт дейт да. Мындай сиз өтө жакшы нерсени айттыңыз да, мугалимден башташ керек деп. Эми мугалимден башташ керек деген себебим бар да. Анткени бул ислам, иман өзү ошондон башталат. Илгертен деле баягы
айтылып келгенде эки атасы болот депчи. Бир атасы баягы туудуруп багып атканы болсо, экинчиси болсо аны мындай айтканда бул акыретин оңдой турган ата бул мугалим, устаз. Бекерин айтпаса эле чоң сөз болушу керек, мен кичинекейге айлантайын. Мындай айтканда устазы болбогон устазы шайтан болот дейт. Демек бул жерде айта турган нерсе ошо эки, устазы ошо баланы шайтандын жолуна салып салбаш керек. Устазы аны акыйкат туура жолго багытташ керек, мугалим. Муалим деген билесизби, бир окуя бар, мен Түркияда окуп жүргөндө бир сонун бир окуяны айтып беришти эле. Бир эле баягы түрктөр менен орустар катышып бүт дүйнөбүз каршы чыгып согушуп аткан кезде Чанаккеле жак билесиз, Чанаккеле өзү ошо баягы ортосу го, баягы согуш чордону болуп эсептелет да. Баягы деңиздин этеги. Аны ошол жерде, ошол Чанаккелеге жакын жерде эме калган экен. Бүт эркектин баары согушка кетип, анан бир эле эркек калган экен. Ошол андагы эркектердин баары балдарыбызды сен окутушуң керек деп мугалим катары таштап кетишкен экен. Анан ал мугалим мындай бир тамганы араң эжелеп окушуш экен да, эжелеп мындай айтканда А, Б, В дегендей элечи. Өзү дагы. Анан балдарга эмне үйрөтөм дегенде, балдарга эле ушун бир да жолу бир балага калп айткан эмес экен. Бир дагы балага мындай жөнүндө сөгүнбөптүр. Анан бир да жолу баланын баягы мындай кандай десем кемсинткен эмес экен. Ошентип акырында эркектин баарына кетишкен бол ал да кеткен экен согушкачы. Бирок ошонун шакирттин кичинекей балдары окуп ушул мезгилде алардан сураган экен да, сен кандай каяктан тарбияландың дегенде, устазыбыздан деп. Ал сага эмне үйрөттү десе, унчукпоону, сөгүнбөөнү, адеп ахлактуу болууну, бирөөнүн акысын жебөөнү, дайым такай өз адалыгы менен багышты үйрөткөн дептир. Карасаңыз. Сага математика, химия жок үйрөткөн эмес. Анан эми карасаңыз, ошол үйрөнгөн баардыгы ошол жерден, ошол айылдын ичинде бүт бар профессор, доктор экен азыр эмесдечи. Машалла. Эчтеке билбеген адам эле, мугалим эле эмнекен өзүнүн личный сапаты менен көрсөтүп койгон да. Ошон үчүн кайсы жерде болсо да, мисалы мугалим өзүнүн негизги сапаты менен, өзүнүн адеп ахлагы менен баланы тарбиялап калат да. Бул болгон окуя. Болгон. Мен мындай кичине көркөмдөп айта албайм, бирок болгон нерсени айтып коеюн да азырчы. Ата-энелер азыркы учурда мындай эми телефон, гаджеттерден көп вирустар деп коебуз, туура эмес маалыматтар келип жатат, башка маселелер бар. Азыркы учурда эң ата-энелер маани бере турган нерсе эмне тарбиядагы? Аябай оор суроо бердиңиз. Бул негизи аябай оор суроолордун катары. Мен ата-энелерди күнөөлөгүм келбейт. Бир дагы ата-энени күнөөлөгүм келбейт. Баардыгы тең туура тарбия берип атат деп эсептейм. Анткени бирок бир эле нерсени көңүл буруп койсо деп ойлойм да. Биз балдарды кийинтип атабыз, ичинтип атабыз. Мына ушул биздин милдетибиз дегенден өтүш керек эми. Кийинтип, ичинтип окутуп атам. Мен акча таап берип атпаймынбы? Мынакей главный нерсесин жашоодо куруп берип атпаймынбы дегенден алыс эле болуп турупчу. Эми ата-эне баягы личный качествого өтүш керек да. Мисалы алса, соодагерди карасаңыз, баягы базарда жүргөндөй үйүнө мамиле кылбаганга аракет кылыш керек. Үйүнө базардан келатканда өзүнүн үйүнө башка ата, башка эне болуп келиш керек. Базардагы нерсесин алып келбегенге аракет кылыш керек. Офисте жумушчу мисалы офисиндеги нерсесин. Жана мисалы акча менен базарда мисалы эми жашообуз базар болуп атпайбы? Ошол сырттагы нерсени үйгө алып келбегенге аракет кылыш керек. Мына ушул нерседен жеңсе келек, Кудайым буйрса эме болот. Мындай алдыга жылыш болот. Анан тарбияда эң чоң маани бере турган нерсе бул дагы бирөө мамиле. Алар менен, бала менен болуу. Билесизби, мына мен убактым аз болгон себебинен балдарыма жумасына кээ бирде бир күн бөлө алышым мүмкүн. Кээ бирде бир күндө бөлө албай калам. Анткени ушуну жүрө берем, тияка барам, бияка барам. Анан бирок ошол бир күн барган атканда дагычы кирип келатканда, үйгө кирип келатканда алдыман чыкканга баардыгына күлүп жайнап кээ бирде билеп коесуз. Эмне үчүн анткенсе ошол мен кирип келаткан мезгилде балдарым күтөт. Билишет, мисалы мен эч качан кабагым ушундай настроение жок болуп турса дагы күлүп келгенге аракет кылам. Бир нерсе мурун подарка алып келе берчи, мен апам мага жакшы бир тарбия берди да, чоң бир насаат берди, балам деди.
Сенин балдарың сени күтпөй эле сенин баштыгыңды күтүп калды. Эми чынын тиги ойлонуп көрсөм, чын эле экен да. Балдар чууркап келип деп келе колуна башты алып кетип калат экен. Сени менен мындай визуальный контакт жок калат экен. Ошонун себебинен анан мен балдарыма барганда мен өзүмдү подарка алып бара баштадым да. Сүйлөшүп сүйлөшөсүң, эмне кылып атасың, кандай кылып атасың, аны эмне болду? Мисалы мектептен 5 алдың деп сурабайм. Анткени ал уже бул удар. Анткени мектептен 5 алып келбей калсам атам мени карабай коет. Мектепте мугалим эмне деди десе, мугалим сен жаман, мен жаман деп койгон болсо, мисалы балым мугалим жакшы десе калпы чогуп калат. Ошон үчүн мектеби тиги жөнүндө ал качан сабактын деңгээлине барганда анан кийин дайыма мугалим жөнүндө сүйлөп аткандагы ошо мугалимди эч качан жамандабайбыз да. Эжең сонун эже, аябай сонун сабак берет экен. Болгон нерсеси кичине сен жетише албай аткан турбайсың деп балдар менен отуруп сүйлөшкөн башкача сүйлөшөм да. Кээ бирөө айтат, мында эмне муну 90га чыккан чалдай сүйлөшүп атасың дейт да, кээ бирөө. Азирет Али радиаллаху анхунун дагы бир сөзү бар. Муну эстеп калабыз дайыма. Балдарыңарды өзүңөрдүн заманыңар менен эмес, балдарыңардын заманы менен тарбиялагыла деген сөз бар. Ошондой сөз барбы? Бар бул сөз. Бул айтылып кеткен сөз. Азирет Алинин көптөгөн сөздөрү бар, илим билим жөнүндө, тарбиялоо жөнүндө. Караңыз эми бул сөздү мен айтайын деген максатым эмне? Ошол ата энелер субханалла бизде мурун мындай эмес болчу, мурун жок болчу дештен мурда бала мисалы сүйлөшкөнгө аракет кылыш керек. Мисалы мен балдар менен сүйлөшкө өзүм жөнүндө айтып бере берейинчи, анткени себеп балким кээ балким жардам берип калар деп атам. Мага өзүм балдар менен болгон тарбияда жардам берип элатат. Мисалы балам менен келгенде айтам, мисалы ата мага телефон алып берсеңиз жакшы болот деп. Мен айтам, мейли алып берейин балам, акча бар, сатып берсем болот. Бирок азыр ушул маанилүү анан өтө бир сен жашооңо мындай первый необходимость болуп атабы? Десем, жок деле дейт. Телефонду эмне кыласың десем, эми оюн ойнойм, соцсеттер көрөм дегенде баягы сөздөрдү айтат да. Айтат анан, эми азыр сен үчүн эмне маанилүү? Сен үчүн азыр бул мааниси жок нерсе. Сен муну менен акча табасың десем, жок дейт. Муну менен сен үй бүлө жок багасың, жок. Анда көрөм сен качан убагы келет, анан ушул нерсени колдонгон акылың муну башкара билгенде, анан мен сатып берем дедим да. Карасаңыз, сурап бер, акылыңды качан башкарып 16 жашыңда деп атам да. Карасаңыз. Азыр мисалы менин балдарым телефон, жанакындай нерсенин аркасынан чуркабайт деле. Кез-кезде баягы ар жакта байкелердики мүнөзүн көрүп калбаса, ата көпчүлүк убактарда телефонго кызыгуу деле жок. Велосипед, оюн, чүкө айылдыкта мисалы, чурко, оюн. Мен жанымда жүргөн баары эле билет, субханалла. Башкача. Балдар карасаң тамакты ичип атат. Оюнду ойноп атат. Чоңоюп да баратат. Ошол эле мезгилде мен баламдын эле классташы кичинекей болсо 4-5 баласы тамак ичпейт. Көчкө чыгып ойнобойт, агрессивный, эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт. Маселе эмнеде? Маселе субханалла адам мындай айтканда кереги жок нерсени билип алышта да. Байкасаңыз, мисалы башыңызга бала акылы жетпейт, мисалы Гавайига барыш, 600 мерс, да чоң нерселер, анан сулуу кыздар, ал мээсине чыгып тыгылып калдагы бир нече убакыттын ичинде бала уже ал нерсени мындай айтканда күчү жок да, акчасы жок, ага жетпээрин точно билип турат. Эмне башталды? Стресс башталып кетти. Бунун баардыгы көбү телефон аркылуу. Телефонда эмес, суроонун башталышында ата-эне кандай кылыш керек деп айткансыз. Ошол жерде айтып аткан нерсе ошол жерде ата-эне балага көңүл буруш керек деген айткан. Сүйлөшүш керек аны менен. Сүйлөшүш керек. Мындайча айтканда ата-эне балага балай мактай барак деп коебуз го. Ошого өзүнүн түшүнүктөрүн мындай киргизип жазыш керек деп атасызбы? Мындай түшүндүрүш керек. Ооба, бала менен сүйлөшүү керек. Бала Имам Газали эмес дедим деп атасыз. Имам Газали рахималлах айтат, бала дейт төрөлгөндөн 7 жашка чейин дейт бул падыша дейт. 7 жаштан 10 жашка чейин дейт бул субханалла жанында бир сүлкүлдөп турган чыбык. Аны түздөгөнгө аракет кылыш керек. 10 жаштан кийин ал сенин досуң дейт. Аны сабап акыл келтире албайсың дейт. Болду эми дос менен сүйлөшкөндөй сүйлөшүш керек. Өзүң 60 болсоң деле 60тагыдай сүйлөшүшүң керек ал бала менен. Түшүнүп атасызбы? Абдан исламдагы биздин мындай ойчулдарыбыздын, аалымдарыбыздын тарбия жагында берген маселеси. Мен муну устаз эми
бир китеп окуп, муну япондор балдарын ушинтип тарбиялайт экен деп ошол жактан уктум эле да. 5-7 жашка чейин баланы падыша дейт экен дагы, ага катуу кыйкырбай, мындай түшүндүрүп эле ушул мындай коркутушпайт экен. А 7 жаштан кийин 10 жашка чейин эме деп, досу катары деп. Анан 10 жаштан кийин уже мындай кадимкидей, 10 эмес 12 жаштардан кийин кадимкидей адам эме болду деп мындай. Бул негизи биздин динибизде бар нерсе экен да. Имам Азам айткан нерсе экен дейм. Имам Газали. Имам Газали. Айтайын деген нерсемчи, мындай бардык нерсе, бардык цивилизация жашоодо мисалы канча цивилизация өткөн болсо, ошолордун бардыгына 1500 жыл мурун пайда болгондун бардыгы тең, бардык нерсе исламга байланып келген. Эгерде тарыхка ала турган болсок, бул Осмон дөөлөтү мындай айтканда кулаганга чейин деп коеюн. Ошол мезгилге чейин бүт Европадагы бардык чиркөөнүн иштөөчүлөр, жумушчулары арабча билиши шарт болгон. Анткени себеп бүткүл цивилизациянын, маданияттын китептеринин бардыгы тең, этика, эстетика китебинин бардыгы тең араб тилинде болгон, билесизби ушуну? Качан Испаниядагы биринчи, Мадриттеги биринчи 50 миллион бекен калп айткан боюнча ушунча миллион китеп өрттөлгөнгө чейин Андалусияда биздин ислам, субханалла, адамзатка маданият алып келип турган. Ошон үчүн бала тарбия маданияты, ошо бала тарбия бир илими исламда болгон да. Анын баарын мындай оңой да, тарыхты мисалы бирөө көчөнү сөз кылып калчу деп атат, бирөө китеп жазыптыр. Анан китеп жазгандагы Санжыра китебин жазыптыр. Караса бүт туура эмес экен. Анан айткан, эмне мындай жаздың, туура эмес турасы. Эми бир 50 жыл өткөндөн ушул эле туура болуп калат деген экен. Адамдар азыр тарыхты мисалы алса каалагандай калчып атат. Ошол тарыхты калчаган бирөөсү эки бизди ислами тарбиядан, мусулманчылык менен, каада салты менен тарбиялаганды бизден алып салыш максаты азыркы мезгилдечи. Биз эгер ошол нерсе, мен дагы атын эле кайрылмакмын, эгерде мүмкүн боло турган болсо, балдарыңарды иман менен тарбияла дегенде ислам менен тарбияла, мусулманчылык менен тарбияла, кыргызчылык менен тарбияла деп коебуз го. Анткени себеп бизде менталитет ушундай, биз карганда балабыздын алдында калабыз. Биз балабыздын алдында болобуз, билесизби ушуну? Мисалы, күчүү баласынын алдында калат. Эми бул жерде маселе ушул эки, биз карган мезгилге инвестиция кылып атабыз. Эгер балабыз мисалы английский тилин үйрөтүп коелу, испан тилин үйрөтүп коелу, Англияда окутуп коелу, бирок балаң ассаламу алейкумду билбей турган болсо, эртең сен ата-эне мисалы салам бергенди билбесе, бир жерге Куран окутканды билбесе, бир түлөөгө барып мындай отурганды билбесе, сени жөнөкөй эле машинесине салып апарып тиги жерге баратканса, ой, вы все надоели со своим этим, давайте не будем отургузуп койсо. Кандай болот? Кандай болот? Өтө оор болот. Оор болот. Биз менталитет бирок биздин. Карасаңыз кандай нерсе. Ошол себептен тарбияга маани берүү керек. Бул химия, физиканы окутуп койгондо баардыгы Эйнштейн чыкпайт. Бирок имандуу боло турган болсочу, баягы ыгы-шыгына жараша адалдан эмгек кылып ар жагын багып келет. Адамдар ушуну ойлошот. Мондай бала тарбия берет десе эле, окутуп эле диплом алып берип коюп, анан кийин мына мен жашоого жол ачып коем дегенде болушу мүмкүн да. Ал илим, билим экинчи орунда турат, билесизби? Биринчи орунда иман турат, андан кийин билим турат. Иман, адеп ахлак турат, анан илим турат. Иман ошол адеп ахлактын ичинде, анын ичинде. Мындай бөлбөш керек муну дагычы. Имандуу адамдын, мына карасаң мындай кандай улуу сөз. Мына бир сонун улуу сөз айтып берейин сизге. Мынакей, уяты бардын иманы бар дейт. Иманы бардын уяты бар дейт. Бул экөө эгиз кооздой экен. Уяты жоктун иманы жок, иманы жоктун уяты жок дейт. Ушул боюнча эмеде дагы жасалма интеллектке суроо берип көргөндө, анан ушундай бир азыркы мындай тренерлер деп коем, мугалимдерден да сураганда эме дейт экен да, ушул сиз айткан сөздү айтыпчы. Азыр дипломдон да көрө, диплом алгандан да көрө, азыр баланы адеп ахлак, анан жоопкерчилик, бир нерсени баштаганда аягына чыгаруу, ушул сыяктуу сапаттарды, анан максатыны коюп, ушул нерселерди үйрөтүп койгон болсоң, ал диплому жок болсо деле өзүнүн мындай жашоосун кылып кетет деп, алар деле ошону баса белгилеп айтышат экен да. Эми искусственный интеллекттен мен ушул убактарда мындай ойлоп коем да. Кимге кандай түшүнүк болорун билбейм, бирок аз бирөө айтышы мүмкүн да, заманбап, мына молдор да опять артта калды деши мүмкүн да. Бирок менчи суроону молдого бергиле деп айтам да.
жасалма интеллект эмес. Ал эмес. Сурай тургандар бөлөк. Түшүнсөңөр ушунучу. И коучтар дагы, ушулар дагы, же философтор дагы булар бизге жол башчы эмес. Ушуну туура түшүнүш керек да. Мисалы балаң алкаш чыгып калган болсо, жасалма интеллектке сурап көрсөң, мына азыр эле мынакей давай мындай кылабыз. Эмеден кийин эле мына суроо бүтсүн, мына эстеп калдылар. Жасалма интеллекттен сурайбыз. Менин балам алкаш болуп калды. Эмне кылайын десе, менин балам наркоман болуп калды, эмне кылса, больницага апарып жатасыз точно. Башка эчтеке бере албайт. Бирок молдо ошол баланын түйүнө туруп, мисалы калса, бир нече нерсе жол менен издеп отуруп, акырында ошол баланы оңдогонго аракет кылып коюшу мүмкүн. Динибиз ошол да. Аны айтайын деген нерсем мындай да, адеп ахлак туура бизге бул зарыл. Өтө зарыл адеп ахлак. Бирок ошо адеп ахлак көргөзмө болуп ошондо үйрөтүшүбүз керек. Көргөзмө дегенде кандай? Көргөзмө деген мисалы алса, элдин көзүнчө ассалам алейкум алейкум кандай жакшы келип алдыңыздарбы? Эл чыгар менен атасы менен апасына зөөкүр болуш. Элдин көзүнчө ассалам алейкум, бирок эмне экен өзүнүн аялына зөөкүр болуш. Элдин көзүнчө тим эле ушундай маданияттуу, бизде бир сөз бар. Сыртта шейх, үйдө фираун. Көп чоң нерсе бар. Ошол балага биз мындай айтканда баланы 200 кылып үйрөтпөй, балким мындай айтканда түз бир тараптуу боло тургандай үйрөтүшүбүз керек да. Тарбия беришибиз керек. Ал тарбия только бир нерсе менен келет. Алла сени карап көрүп турат. Туура сүйлө, туура жүр, туура бол, Алла сени көрүп турат. Мына ошондо анан адеп ахлак. Мисалы биздер намазга турганыбызда эмне деп айтабыз? Biz Allahu Akbar degende уже болду. Biz Allah'ın алдында турабыз. Allah'ın өкүмүнүн үстүндө турабыз. Аллах Таала субхана бизге буйрук кылган үчүн турабыз. Алла бизди көрүп турат деп окуп атпайбыз турабы? Эмне үчүн намазда биз кунутту кылабыз? Анткени ушундай бир намаз бар да, 200 намаз бар, бир момундун намазы бар, турабы? Карасаңыз ошо момун намаз окуп аткан мезгилде шайтан кол салат экен. Кантип кол салат дебейсизби? Ар кандай ой салат экен. Бирок 200 адамга кол салбайт экен да. Ушундай да. Ошон биздикилердин көпчүлүктөрү балдар тарбия десе, мындай башкача көрүп алышкан да. Азыр бизде да сонун сөз чыккан, мисалы, балаңарга Куранды үйрөтүп койгула, Куран баарын үйрөтөт деп. Бул сонун сөз аябай. Мен айтатам, сол биринчи балдарына Кудайдан коркконду үйрөткүлө, ошол коркунуч баарын үйрөтөт. Агайынан эме кылганда ата энелерден келген суроо да, көбүнчө сурап калышат. Биз дейт баарын билебиз дейт да. Мындай баарын билебиз дегенде көп нерсени билебиз. Баланы кантип тарбиялаш, бала менен сүйлөшүш керек, ушул нерселерди билебиз, бирок амалга келгенде кыйналып жатабыз. Мындай ошол нерселерди практика жүзүндө колдоно албай жатабыз деген нерсени дагы бергендер көп да ошол суроону. Ошого кантип амалга алып келсек болот, ошол боюнча өзүбүз кантип иштесек болот деген. Bir алымдан сурашкан экен. Баламды, кызымды кантип тарбиялайм дегенде, сен биринчи өзүңдү тарбияла деген экен. Ошол себебинен ата энелер ошондой баарын билсе, ошол жашоосунда билген нерсесин амалга алып келсин. Калп айтпасын, баласы калпчу болбойт. Уур кылбасын, баласы уур кылбайт. Бирөөнүн аркы ушактабасын, баласы эч качан ушакчы болбойт. Бирөөнүн акысын жебесин, баласы эч качан бирөөнүн акысын жебейт. Бул ал ата эне кыргызда мындай сонун сөздөр бар да, алма шагынан алыс түшпөйт дейт. Карасаңыз, алма шагынан алыс түшпөйт. Демек сенин балаң сендей эле болот. Ашык болбойт. Интеллекттен өсүп кетиши мүмкүн, жасалма интеллекттен улам сурап атып алып. Но бирок сенин точно эле копияң болот. Кээ бирлер айтышат, жок, менин балам мендей болбойт да. Жок, точно сендей эле. Ал мындай бөркүңдү баса жат, ошондой эле болот. Демек биринчи өзүбүз амалга алып келип, өзүбүздөн башташ керек. Өзүдөн башташ керек. Бала тарбиялайм деген кишилерчи, чынында балам тарбиялуу болсун десе, өзүн тарбияласын. Имам Азам рахимулла тааланын окуясын дайыма айтып эле келгенбиз. Бала ушул жерге дагы келет, ушул жердесечи. Кара.
бирөө келип атат экен имам азамга. О имам, табып дарыгер мен балама бал жебе деди. О балким диатез болуп атабы, же балким аллергия болуп атабы ушу балдан. Бул токтобой эле жеп атат десе, айтат экен, да бир 40 күндөн кийин кел дейт экен. Бирөөсү биринчи убактан кийин кел, макул. Анан баягы убакыт өткөндөн кийин келсе, имам азам рахимулла, Алла разы, андан разы болсун, айтат экен, балам бүгүндөн баштап бал жебе, макулбу десе, бала хоп устаз бүттү жебейм дейт экен, ошо менен бал жебей калыптыр. Бир нече убакыттан кийин баягы жерге келип баягыдан келиптир атасы. Устаз мурун эле айтып койт белеңиз экен. Ооба дейт, айтып коймоң, бирок 40 күн мурун өзүм бал жечим деген турбай. Көрсө тамеки чекпе деген киши, тамеки чекпе деп айтам да, эркек өзү атасы тамеки чекпесин. Телефонду азыраак карма деген. Телефонду өзү эле эме кылсын. Ошол себептен мындай көп убакыттарда жанакы биз айтып аткан нерселердин көпчүлүктөрү ушул ата энеге көбүрөөк басым кылынат да. Анткени биз деле мисалы балдарга сабак берип атканда көп байкайм да. Мисалы аттахият отурсам аттахият отуруп калышат. Молдош токунсам молдош отуруп калышат. Гүлүп калсам гүлүп калышат. Кыргыз айтканда чоң үйдөгү жылмайса кичи үйдө кат-карат болуп карасаң, мынекен сен кылганың нерсеңди бир 2 мүнөттөн эле кайра. Дагы бир окуяны айтып берейин. Мен өзү имаммын да айылда. Анан бир күнү карасам, бир 2 кичинекей бала колонка бар, жанагындай суу эме калганчы. Ошол жерден эме кылып аткан экен. Баягы ойноп атышат экен, анан кийин бөтөлкөгө суу куюп алып, экөө эки бөтөлкө алып, экөө бири мындай бир моюндан кучактап алып, ырдап бара жатат. Анан айын деп, ой силер эмне болсо? Устаз дейт, биз маспыз деп койт. Анан эми Кудайдын кудурети десеңиз да, карасам ошо 2 баланын атасы алдыман чыгып калды. Көрдүңөрбү, өкүңөр туурап атат дедим. Десем, молдоке кой ушуну. Жок, мынакей, 2 алкаш чоңоюп келатат дедим. Өкө атасы өкөтүң, баягы 2 баланын атасы ичет арак. Мына ушул сөз ошо экөөнү ошондон арак ичкисиз калды да. Бала көзү менен, кулагы менен, ою менен тарбияланып, субханалла, тарбиялат. Ата энеден. Баары кээ бир айтышман, сиз мына ушул сабак тукканда, дагы кээ бир айтат мындан карасаң, жок, андай эмес, азыркы балдар деген андай жок. Ошондой эле. Мынакей Адам атанын баласы Авыл менен Хавыл өкө эме кылды, эмне? Адам ата Хавылды өлтүр деп айттыбы? Анткен жокто турабы? Бирок эмне болду? Субханаллахтын каалоосу болду, мындай өлдү, өлтүрүлдү. Карасаңыз? Ошон себептен айта турган нерсе ушул, бул баягымда айтканда ар бир нерсенин өзүнүн бир тыянагы бар акырында. Аллах разы болсун. Сиз бир видеоңузду көрүп калдым. Ошонун уламда сизди бул жака чакырып бир эме кылсак, маек алсак деген эмеге келдик да. 18 жаштагы баланы, 18 жашка бала толгондон кийин баланын кийимдерин берип, сумкасын карматып, көчөгө алып чыгып коюш керек. Мындай жөнөтүш керек. Анан өтө жакшы көрсөң 1000 сом берип кой деп айтыпсыз да. Анан анын мен эмесин көрүп калдым. Сиз өзүңүз көрдүңүзбү, көрбөдүңүзбү? Бир эмелер аткарышыпты да ошону, баласын көтөрүп алып келип, анан ошону көрүп калдым. Ошо негизи бул эмеден суроо берейин дегеним, азыркы ата энелер балдарды өтө эле мындай эркелетип коюп жаткан жокпу? Балдарга негизи ошол кандай мамиле кылыш керек? Каттуулук менен жумшактыктын чеги кандай болуш керек? Анан мен өзүмдө дагы балам, кызым бар, балам бар. Азыр баламдан байкасам 1 жашта өзүм дегенге аракет кылып калыптыр да. Өзүм дегенде баягы тамак жеп атканда мага бер кашыкты, мен өзүм жейм. Ошо өзүм кылам деп, өзүм кармайм дегенге аракет кылат экен. Демек Кудай таала ошондон байкадым. Балага өз алдынчалыкты үйрөнгөнгө өзүгө мындай бир эмени берет экен табиятына. Биз ошону нары тур деп туруп кармап, кашык менен оозуна тыгып, ошентип баланы ошол нерсеге көндүрүп коет бекенбиз деген бир ой келип кетти да ошол жерден агай. Ооба. Сонун сөз бар. Энеси болчактын баласы сыйлык дейт. Бул анык эле нерсе. Балага катуу дагы такыр жумшактык да кылбай орто кармашты шариятыбыз буйрат. Тарбия иретинде кээ бирде чапса да болот. Бирок башка чабыш харам деп айтабыз. Бир чыбыкмай мисалы акырын салып койсо, бул эчтегенсе болбойт. Бала чыбыктан өлбөйт. Азыркы эле мезгилде баары тең эле стресс обуну болуп калбадыбы? Укугу, баланын укугу,
азыр ушунду баланын укугу тигинин укугу деп атып акырында эркек андан кийин биринчи эркектен биринчи ит туруп калабы деп ойлоп калдым да. Ит менен мышыктын укугу, анан субханалла ушундай аялдын укугу, анан баланын укугу боло туруп ушундай укук болуп келет эле. Субханалла акырында биз балдарга тарбияга келгенде эч нерсе тарбиялай албай калышта коркуп атабыз да. Мисалы балага тарбия бериште көп убакыттарда мисалы баланы мисалы тарбия иретинде чаба турган болсо 1 килограмм алтын садака кылгандай сооп жазылат деп айтылат. Билесиз ушуну? Ошондой барбы? Бар. Эмне үчүн? Анткенсе чыбык менен бул жерде чабат десе эле момундай сойлуу өлүктү көтөрүп алыптыр, же болбосо баягы лом көтөрүп чап деген жок да. Тарбия иретинде кээ бир убакыттарда бул нерсе пайда берет. Мындай айтканда стимул берет да, мындай айтканда балагачы апей кой туура эмес эле кылып турмун депчи. Ошол эле мезгилде орточо мамиле ушул жакшыраак болот. Бирок биздин балдарга мен жана башында бекер айткан жокмун да, багып атам деген нерсе менен кийимин дагы даяр. Ошол эле мезгилде субханалла баягы машинесин да сатып берип атабыз, үйлөрүн да сатып берип атабыз, бүт нерсени баарын даярдап коюп атабыз дагы. Мындай айтканда жашоодогу кичине оорчулуктардын баардыгын өзү көтөрүп туруп, эртеңки күнү көчөгө чыгып калатканда, көчөгө чыгып калганда эркектер, аялдарчы. Бал мындай айтканда ата эне. Ошон үчүн мынекен кээде ачка, кээде ток кармаш бул керек. Кээде ачка, кээде ток. Ачкачылыкты эле, кыйынчылыкты эле көрсөтүп коюш керек. Көрсөтүп коюу зарыл. Ошол эле мезгилде жанакы ачка болуп кыйналып турган үйлөрдү да көрсөтүп коюш шарт. Жакында эле эме болду. Мен эмеге балдарымды алып чоң ата чоң апасы эс алып келди деп барып, чоң атасы мындайраак четкерээк эле бир жерге жатып алалычы, тиги жерден баягы сууга жетип барып кайрылыш оор экен деп видеого киришкен экен. Үйгө кирип, ошого жатышкан экен, 3 күн өтүп чиркей талаптыр, суук болуптур, анан туалет алыс экен. Анан үйгө келгенде ошого эс алганга барасызбы, барбайбыз дейт. Азам барбайбыз. Эмне экен десе, эми ушунчалык деңгээлде разве так можно жить дейт да. Карасаңыз кандай нерсе. Анан сен ошону жашагың келбесиң, жок. Ойлондум да так. Демек анда балдарыбызды үйдө туалетти акырын бекитип койдум да. Балдар ар жакка бир 15-20 метр бара турган болду. Азыр жеңил болуп калды, чуркап барып келди. Кандай экенсиң? Нормально дейт. Карасаңыз, көрсө биз өзүбүздөн ата-энелер балдарыбыздын оозуна тыгып, батпай калса дагы тыгып, көрөчү ушундай нерсеге көнүп алганбыз да. Ислам болсо андай кылбайт. Ачка ток, кээ бирде чаап коюу, кээ бирде урушуп коюу, насаат иретинде, кээ бирде сүйлөшүп коюу, бул мындай айтканда акыбалга жараша ар бир нерсенин ордун таап коюу керек зарыл. Жана 18 жаш деген ушул эмне үчүн чыгып кетти билесизби? Анткени көптөгөн ата-энелер балам жөн эле жатат. Балам ушунчага чыкты, үйлөнбөйт. Балам жөн эле ушундай жатат. Балам мени сабап атат деген нерсе көп келди да. Сизге суроолор көп келип атат ушундайчы. Балдар мисалы 19, 20, 40ка чыкканга чейинки балдар үйүндө жатып алып, ата-энесин жанында бир дойное корова деп кечирип коёсуз. Жана уй сагандай саап, алардын пенсиясын алып, акчасын алып, кийинип, ичинип, түн ичинде чыгып кетип, оюнга салып, бир эмне кечине келип жатып элен. Айтып атам, эгерде ушундай укуктук заман болгон болсо, ал мисалы 18ден кийин мындай айтканда жанында бир өз алдынча бар нерсени кыла ала турган болсо, эмне үчүн антпейбиз биз? Жана жатып ичер, жанагындай бир жалкоолорду акыр эле ошондой кылып туруп эшикке чыгарып коюш керек болду. Бар өзү барып көрсүн, тыйын кандай табылат. Баягы бир окуяны айтып келбедик беле илгертенчи, айтып берейин. Боло берет берсем, боло берсе болду. Бир күнү баягы атасы баласынын жатканын көрүп, апасына айткен, бүгүндөн калбай балаң жумушка чыксын. Болбосо келбесин, кечинде мага акчасын алып келсин десе, макул дейт экен да, балам атаң эми урушат сени. Барып туруп базарга барып кел десе, баласы базарга барып арып сатып берсе, эчтеке таппайт, кайрылат. Мен мону берип кой деп колуна акча берет. Баягы атасы келгенде эмне болду десе, мынакей таптым деп акча берип коет. Атасы барып туруп откырып коюптур. Бала кың дебейт дейт. Экинчи күн ушунда, үчүнчү күн, төртүнчү күн балким апасы айткан, балам менде акча жок калды эми. Бүгүн барып таппасаң болбойт десе, тыгытынып бир нерсени сатып жүргөн сатып алып келиптир. Атасы көңүл акчаны алып туруп, ыртайынса, "Ыртпа" деген турбайбы. Бүгүн эми акчаны өзүң таапсың дептир. Көрсө, бала деле, сиз менен сизде экөөбүз деле мисалы алса, мээнет кылып тапкан акчаны жоготуп алса, кандай стресс болобуз туурабы? Ошондой эле экенди көрсө, ар бир адамга бул дүйнөдө мындай биз эме беришибиз керек экен да, шанс беришибиз керек аракетинечи. Көп ата-энелер аны бергиси келет. Сен эмнени тапмак элең, сен жөн эле жата берчи.
ой биз таап келаткан жей бербейсиң эмне эле болуп атасың деген сөздөрдү айтып берип 40ка чейин баласын муну үйлөнтпөйт же ойлонтпойт. Тамаша айтып берем, жанакы балаарынын ичинде туритен деген бар билесиңби? Туритен деп коет да, эркек эле болот да, только балды эле жей берет, жатып берчү. Аны жана бал челекчен өлтүрөт анычы. Анткенсе бол ошол жана балдын баарын тең жеп жок кылып салат наоборот анчы. Ошондойлорду алып туруп ыргытыш керек ал коомго да өзүнө да пайдасы жок болот да. Ушундай нерсе эми катуураак айтсам кечирип койсун, бирок айтайын деген максатым эмне? Жалкоолукка үйрөткөн бул өзү ата эне болот. Башынан баштап, ошо кичинекейинен баштап түртүп эме кылып барыш керек ошо нерсеге. Албетте. Баланы мисалы билбейм, эми кандай экенин билбейм, бирок мисалы кээ бир убакыттарда мен балдарым деле мына оны айтып атпайм, эркек балдарым мисалы азыркы мезгилде мына уже үйрөтүлгөн. Кандай десек, мындай поляда да кантип жүрүш керек, ат кантип кантип аркандаш керек, уйлап акмаса койду кантип караш керек. Мен өзүм үйрөтө алган жокмун, мисалы иним атайын бердим, мисалы. Бар, үйрөтө эле. Эртеңки күндө байкасаңыз керек да, айылдан келген балдар мындай бардык нерсеге даяр болот да. Чыйрак болот. Мисалы стройкага деле кирип кете берет, карасаң чиновник болуп калат. Шаарда можеде өскөн балдарды мисалы алсачы, экинчи жөн чыгарып коюп турган болсоңчу көбү мындай кыйналып кетет. Момуштун баары көп шаарда жана балкониктер болот. Эмне үчүн жашоого бышкан эмес. Ата эне баласын бышканга үйрөтүш керек да. Өткөндө эле бир Абдуалим устаз деп эме кылат, таанысаңыз эгер, балдарды окутат да, балдарга сабак берип эме кылат. Анан ошол агай айтат да, эме деп, мага бир күн бир эки ата эне дейт, эки ата эне балдарын алып келди дейт. Сүйлөшүп алышкан окшойт да, балдарын алып келип, агай, мына балдарым сиздин алдыңызда жүрсүн, ушу полуңузду жууп берсин офисиңизде, кофеңизди ташып берсин, кызматыңызды кылсын. Анан биз сизге бай адамдар окшойт да, эми мындай күнүгө 3000 сомдон берип турабыз. 3000 сомдон берип турабыз. Сиз ошол кылып жумушту кылдырыңыз дагы, кечинде балдарыбызга мына сенин акың бар деп карматып коюңуз деп ошентип дайындап кетишиптир. Болгон эле нерсе да, окуя. Анан ошентип азырга чейин дейт, агай айтат, эки бала дейт, менде иштейт дейт, кадимгидей. Полумду жуат дейт, пол жуудурам дейт, кофе алып келет, башка иштерим кылдырам дейт. Анан кечинде дейт, ошол ата энеси берген акчаны азаматсыңар, жакшы кылдыңар деп, анан талим тарбия да үйрөтүп, кошумча анан эмени берем дейт да, акчаны берем дейт. Сүйүнгөн бойдон кетишет дейт да. Ушундай кылгандар да бар экен да. Эми азыр мындай жашоо оңоюраак болуп баратат, байкасаңыз керек. Акча табыш да оңой болуп атат. Ушундай заманда мындай бул да жакшы бир метод балдарына эме кылыштын, стимул деп коет го. Мисалы, кээ бирлер балдарын жакшы окусаң баланы кылып берем, жакшы ишсең мындай кылып берем деген нерсе да жакшы. Бирок мен жана дагы айткам да, бескорыстно деген сөздү орусча бескорыстно деп айткан, эч бир нерсе талап кылбастан кылуу дегенди үйрөтүш керек да. Мисалы, байкасаңыз керек, мурун биздин убакытта улуу кишилер бизди бир жака жөнөткөн болсо, биз ошол zaman чуркаман кетип калчубуз. Барып ошону кылып, анан атам апам мисалы сурачу, эмне кылдыңар, кандай болсо, ой тиги атам байке жиберди, ошол жакта кечке ушундай кылса, ошентен ийин деп киргизип койчу. Азыр мисалы бала болсо, баланча сом бер, барам дейт да. Акчага байланып калган. Акчага байланып. Ошол көп убакыттарда мисалы кандай десем, бул нерсе дагы бул метод да туура деп эсептейм өзүнчө. Бирок көптөгөн методдор балага мындай кандай десем, эң биринчиси жоомарттык. Ошол эле мезгилде мындай бир адамдарга кайсы момент болсо да жардам бере тургандай деңгээлге үйрөткөнгө аракет кылыш керек деп ойлойм. Мен өзүм оюм, жеке оюм бул. Балки исламдагы нерселердин баардыгы тең азыр кээ бирде ойлоп калдым, мисалы азыр биздеги болуп аткан мындай кандай десем, финансылык өсүүлөр, биздеги болуп жатканда бул капиталисттик түшүнүктөрдүн баардыгы илгери эле мурунку башка капиталисттик өлкөлөрдө болгон да бул нерсечи. Бул нерсе мурун эле булар өтүшкөн бул нерсени. Ал нерсе ал бул кризис эле эмес негизичи. Бул ушул нерсени өткөн да. Биз да ушуну өтүп, бирок ушул динибиз менен өзүбүздүн менталитетибиз менен ушул нерселерден өтүп, тарбиянын өзгөчө бир формуласын ойлоп табышыбыз керек деп ойлойм да. Ошол кандай десе, илгерки менен сабыр менен жашоо, азыркы мезгилдеги жашоону өкөн айкалыштырып туруп, эмне кылыш, үйрөнүүгө аракет кылышыбыз керек да. Мурун мисалы бирөө поляда кечке чейин иштечи да, бир мисалы 1 гектарды эмесин чабыш үчүн
отосун чабыш үчүн. Кетме менен 10 адам жүрчү. Азыр трактор менен бир нерсени сейип коет, болду. 5 мүнөттө. Эч ким полега чыкпай калган. Байкасаңыз керек ушуну, мисалы айлык эле кошуңуз керек, мисалы деген да. Эми карасаңыз, ошол мезгилде биздин жашообуз жеңилдеп атат деп ойлоп атабыз да. Эми жашоо жеңил, кара жумуш жок калды. Бирок ошол эле мезгилде качан адамдардын убактылары көп болгондо, адамдар телефонго мисалы биз 3 саат 4 саат отуруп калабыз. А мурун 3 саат 4 саат жок эле да туурабы? Анткени сен ошого чабышың керек болчу. Эми балдарыбызга дагы ушул эң маанилүү нерсе ушу убактыны баалоо, тапкан акчасын баалоо. Ошол мезгилде ушул жанакындай бир анын жанында жүргөн адамдарды баалоону, мындай эч бир нерсе үмүттөтпөстөн, ойлобостон, ошол мисалы мага мындай кылыш керек дебестен мисалы аракет кылуу. Аллах ыраазылыгы үчүн ошону кылган. Ошо бир Алла ыраазылыгы үчүн. Бизден сурап кетишип калабыз бир нерсени. Мынакей азыр динге абдан көптөгөн адамдар келди. Мурун карасаң алкаш болчу. Мурун мындай түрмөдө жаткан кишилер болчу. Ошол мезгилде рекеттер болчу. Мындай айтканда ушул коомдо, ушул обществодо алар зыян алып келчү. Бирок карасаңыз, ошолор намаз окуп калгандан кийин азыр көптөгөн молдокелер, көптөгөн илим алгандар эмнекен ошолордун балдары болуп чыкты да. Байкасаңыз керек. Эми ал жерде эмне десем, мынакей бир эле мисал. Ошол киши жүрүп динге келгенден кийин, жакшыны үйрөнгөндөн кийин, деп туруп балдарына дагы ошол жакшы нерсени үйрөттү да. Ошо жакшы нерсени үйрөткөндөн кийин балдар да ошону менен кетти. Байкасаңыз, көп балдар мисалы дин илимин алган, бирок ушунча жөнөкөй сон балдар жүрөт. Бирок алар деле мисалы миллионер болуп кеткен жок. Бирок ошол атасы ушундай сон эмеде жашап атат. Мындай айтканда ошонун сый урматында. Ошол мезгилде бирөө бар эле баласына жанагындай акча тыйындан кем кылган эмес, ушундай эме кылган эмес, бар нерсе окуусу төлөнгөн болчу, бүт нерсеси бар болчу. Бирок азыр ошол баласы имандан алыс болгон себебинен эмнекен арак ичип кеткен, наша чегип кеткен. Азыр синтетический нерселер. Мен дайыма айтып берем да, баланы баягы кыргызча сөз бар да, жакшы көргөн балаңды шаар көрсөтпө деп койгузго биз. Бул жерде айтылган сөз максат эмне? Ошол жакшы көрүп баягы ушундай бир оозунан конфет кетирбей баккан балаң сени алыс чыккандан кийин ошол нерсени издеп бузулуп кетет деген сөз да. Ошол дагы бир эме батыштан дагы батыштын мектептеринде окуткандар да бар да. Мисалы үчүн American School деген бар, дагы Германиянын мектептери келип салып жатышат. Анан ошол жактан агай мындай үйрөнө турган нерсе эмне? Барбы ошолордун үйрөнө турган нерсе, ала турган нерсе? Анан алардан албай турган азыр бизге коомубузга бир коркунуч алып келе жаткан бир түшүнүктөр. Жок, эми баягы эле мындай айтканда, молдо болсок эле баягы астагфирулла, бул тиги жаман экен, бул туура эмес экен деп айта албайбыз. Сонун жигиттер бар. Ошол эле мисалы аты эле American School болбосо, бирок иште окутуп аткан эле биздин эле балдар. Ошол мен билем, көбүнчөсү намаз окуган балдар бар. Эми айтайын деген нерсем, биз эч качан инновациядан, технологиядан артта калбашыбыз керек да. Биз азыркы мезгилде мына санарип деп атат, IT системасы жагы абдан катуу күчөп. Мисалы биз сүйлөшөбүз, мунун баардыгы тең бул заманбап нерселер да туурабы? Технология мунун баардыгы тең. Ошол сенин кайсы мектепте окуса окусун, бирок ата-энелер ата-эне боюнча калсын. Үйүндө. Күнүгө баласынын тарбиясын карап коюп турсун. Ошол бала бир нерсе туура эмес болсо эскертип коюп турсун. Окутпай койбош керек. Ала турган нерсебиз аябай көп. Алардан мисалы мен бир нерсени таң калып бүтпөйм, дайыма айта берем да. Бир күнү болду, билесизби, Акумай лагманкана бар. Ошол жерге кечки амал караңгыда келип калдым, акырында келип калдым. Бер жак кичине күңүртүрөк, анан арыраак мындай эми эл көрбөсүн деп отуруп калабыз кээ бирде, чай ичип алайынчы депчи. Анан бүтүп карап атсам, бир үй бүлө отуруптур, жаш үй бүлө экен. Бир кыз, анан бир бала экен. Там баласы примерно бир 3-4 класс, кыз 5 класс деп ойлойм да. Анан тиги кыз дагы мындай келин дагы жолукчан экен. Эркек бала эми сакал жок. Мындай карасам эме экен. Түшүндүм, бул мындай илим билимде мындай сүйлөшүп атканда, эми карасам 4 тил сүйлөшүп атышат. Балдар менен. Англисче, түркчө, орусча, кыргызча. Ушундай бир карагандан кийин балдардын мнениясын
аны атасы минес, аны атасы айтып атат да. Бүгүн мектепте ушундай болду деп кыз айтканда, атасы айтып атат, кызым бул нерсе мындай айтканда бизге туура келбейт. Сен момундай нерсе кылсаң, ошонун мындай жагы бар деп үйрөтүп атат да. Ишенесизби, ошону угуп отуруп мен идеальный үй бүлө көргөндөй болдум десеңиз. Анан алар чыгып кеткенден кийин канчалык басат экен деп басып бардым, аркасынан ээрчип алдым. Аркасынан ээрчип алып мынтип кетип бартам. Ар бир сүйлөгөндө баласы ушундай бир космос сөзүн суроо берип атат. Атасы, балам, космосто бул галактикалар бар. Мындай болсо мындай биринчи асман менен экинчи асман, 7 асман болот экен, балам. Ошо биринчи асмандан экинчи асманга чыкканда биринчи асман шакек болуп калат экен, балам. Ошончо чоң экен деп түшүнүп баратат. Динне кетип баратат. И ошол мезгилде тарбияда кетип баратат. Сенесизби? Мен ушундай ата-энелерди көрүп, мен баардык кыргыз эгерде ушундай боло турган болсо, анда бизден деле Эйнштейндер чыгат. Алышыбыз керек. Любой мисалы кайсы жерде мен айтам, чет мамлекетте окуткула балдарыңарды. Ошол жерде окуп, ошол жактын жакшы нерсени алып келип бизде чыгарышсын, бизде кылсын. Мен баягы Россияга барганда айттым, болду эми. Баарыны бияка калтырып бербей, келгем Кыргызстанда тиги бангал менен тиги индустар көбөйүп кетти. Бизде деле жумуш толтура дедим. Жакында силер келгенде тиги Бангладеш менен тиги индустар келип фирмаларды ачып алып силерди башкарып калбаса, мага келгиле дедим. Ушундай нерсе болот. Карасаңыз кандай нерсе. Устаз, могу эми көп сурашат да ушул маселе боюнча да, мына кыз балага кандай тарбия бериш керек, кандай мамиле кылыш керек, анан эркек баланын экөөнүн тарбиялаганда эмнелерге маани бериш керек деген суроону көп беришет. Кызга 40 үйдө тыю деп ата бабабыз бекер айткан эмес. Ошон үчүн кыздарыбызга эң биринчи уятты үйрөтүшүбүз керек. Негизинде биз мусулман катары сурап аткан болсоңуз, же болбосо ислам ата бабабызбы, кыргызбыз, кандай тарбия берсе, биз кыздарыбызга уяттуулукту үйрөтүшүбүз керек. Кантип үйрөтөбүз десек, айтуу менен. Дайыма айта бериш керек. Бул уят, бул туура эмес, бул мындай болбойт, мындай ачынып жүргөнгө болбойт, мындай жүргөнгө болбойт, бул жакшы эмес деген нерсени үйрөтүп аябай аракет кылышыбыз керек. Анан эми кээ бирлер баягы азыр экөөбүз сүйлөшүп атканда булар исламдагылар ушинтип бири-бирине ушинтип отурушат деп айтышы мүмкүн да. Мен айтайын дегем, бул баардыгына эле тиешелүү. Мисалы, азыр мен келатып көрдүм, эки кыз кетип барат. Бирөө жоолукчан, жабынуу, бирөө болсо толук ачынуу. Анан мындай карап айтып атам, экөөнүн айырмасы эмне десек, экөө тең чогуу эле кетип барат. Бир жо басып баратышат. Эми субхан айтып атам, экөөнүн эми түшүнүгүндө. Бул жабынды, уят деп жабынды, бирөө үчүн болсо уят мындай айтканда экинчи ролдо турат. Экинчи орунда турат. Айырмасы эмнеде? Болончо ошо үйдө көргөн тарбияда. Кызга 40 жерден тыю демеш керек. Дайыма айтып туру керек, айтып туру керек. Психологдор айтат экен, кыз киши отуруп тарбияланат. Бала чуркап жүрүп тарбияланат. Ошон үчүн кыздын үйдө болгонун жакшы деп үйрөтүү керек. Кыз киши дүйнөнү мындай айтканда кыдырып кетсе эле дүйнө таанымы чоңоюп кетпейт экен. Тескерисинче отуруп кыймыл аракетти ошол жерде кылып атып эле өсүп кетет экен акылычы. Карасаңыз канчалык. Ошон эң биринчи кызга. Анан экинчиси бул айтуу, экинчиси мамиле кылуу. Кызды негизи кыргызда жакшы сөз бар. Кызды жокчулук бусат, эркекти токчулук бусат дейт. Ошон үчүн кыздарга колдон келишинче бергенге аракет кылышат. Колдон келишинче кыздарды субханалла анда белек бешкектерди берип, кыздарга субханалла көбүрөөк мамиле кылыш керек. Эркекке болсо тескерисинче, кээде уруп коюу, кээде урушуп коюу, эркекти тыйып коюу деген нерсе көбүрөөк болуш керек. Кызга только айтып туруш керек. Кийингө тиесиң. Мен жана башында ойлонуп келет, канча сөздү айтам дегенде биринчи баштарды мынтип айтам деп ойлогом. Тарбия деген бул эмне десе, бул келечекке даярдоо деп айтам деп келгем. Кантип даярдоо десе, кызым сен турмушка чыгасың, балам сен үйлөнөсүң. Ошолорго мындай мамиле кылыш керек, момундай кылыш керек деп айтыш керек. Бизде мындай жок да, мындай 6 жаштагы баландай сүйлөш керек, 7 жаштагы мындай сүйлөш керек деген жок да. Исламда 6 жашта эле биз 18 жаштагы баланы үйрөтө беребиз. Ошол убакта айтып түшүндүрүп, ошол убакта келечекти. Устаз, могу эгер эмеңиз болгондо,
жанагы тема боюнча 18 жаштагы балаңызды бир жака жөнөтүп атасыз да, эми байланыш жок, телефон дагы жок дейли, эчтеке жок. Алыс жака жөнөтүп жатасыз, балким ал жакта жылдап жүрөт дейли, 10 жыл, 20 жыл жүрөт. Эмне сөздөрдү айтат элеңиз, мындай эмнени айтып чыгарат элеңиз? Өзү пайгамбардын сонун сөзү бар да. Кайсы жерде болбо, кай жерде болбо Алладан корк деген. Ушул сөз менин боюмда турат дайыма. Баарына насаат айтып койгон айтам. Кайда жүрсөң да, кандай акыбалда бол, Алладан корк дейм. Мына ушул эгерде бул жерде болсо, улуу Алла Таала кудурети, Аллах Таала көрүп турат, угуп турат деген сезим болсо, бала кандай чөйрөдө жүрбөсүн бузулбайт. Ошону кичинекей кезинен баштап киргизишке деп жана башында да айттым мен. Алланын ыраазылыгы, Кудай Тааланын көрүп турушу, тозок бейиш бар экендиги. Көчө жанакы соцсеттерде көрсөңүз керек, бир кичинекей бала эме кылат, ыйлап атат. Эмне ыйлап атасың? Жамаат бүтүп калыптыр деп атат. Мечитте жамаат бүтүп калыптыр деп атат. Ошону ыйлап атат экен. Эми бир кыз да айтып атат, мен Аллахка арызданам деп атат кыяматта. Карасаң, ал сен атаңар кайсы? Алар бейиште дейт. Карчы кандай? Булардын тарбиясында, мунун буян ар жагында, бул күчтүү мындай чоң бир ата эже не турат булардын аркасында. Иман тарбиясын берген. Иман, мисалы адамдар мотивация менен эртең менен кечке чейин жашай алат. Иман менен түбөлүктүү жашайт. Устаз, могу чыныгы ийгилик деген эмне деген? Ийгилик. Чыныгы ийгилик сиз үчүн эмне? Балдардын ийгилиги деп коет го. Балдардын ийгилигин көрөйүн, чыныгы ийгилик. Ошондо биздики же балдардын ийгилиги жөнүндө сөз болуп атабы? Ийгилик дегенде балдардын ийгилиги дейин. Чыныгы балдардын ийгилиги. Көп убакыттарда менин жакшы бир дуам бар да. О Алла, менин жамандыгым балдарыма көрсөтпө. Мен балдарым жаманчылыгын көрбөйүн. Эгерде ошол баламдын жаманчылыгын көрбөсөм, менин ийгилигим ушул. Чын келгенде баламдан бир жаманчылык келбесе, ошо баламдан жаман сөз укпасам, баламдан каяш укпасам, баламдын зыяны, мындай айтканда жанагындай менин башыма мындай чагылгандай түшө турган сөзүн укпасам, мен субханалла, анда Кудай буйрса ийгиликтүү атамын. Балам да ийгиликке жетиптир анда. Бир сонун сөз бар, бир окуя бар. Бир чоң бир чиновник болуптур. Анын атасына бир күнү баягы чиновник болуп өткөндөн кийин шофёрдү жөнөттү, бар, атамды алып келе кал деп. Баягы шофёру машинеге келеткенде дагы сен шеп чакырып атып, машинеге шарт салып туруп алып келиптир. Ана атасына айткан, ата, көрдүңбү? Сен келесиосуң. Сенден эч нерсе чыкпайт деп айтпадың беле? Мынакей, менден чыкты го мынакей. Көрдүңбү, мен бул жерде чиновник болуп турам, губернатор болуп турам мен дегенде, балам, мен бул жөнүндө айткан эмесмин дептир. Сен менден чиновник же губернатор болбойсуң деп айткан эмесмин. Балам, сенин адеп акылагың эч качан оңолбойт деп айткам. Эгерде сен чынында менин балам болгондо, өзүң машинеңди айдап барып, ата ассаламу алейкум деп учурашып, ошо жерден барып мени салам бермексиң, өзүң кабинетиңе алып келдирмекмисиң деген экен. Караса кандай нерсе. Көп убакыттарда чыныгы ийгилик ушул. Эгерде балаң сени мындай айтканда сыйлаган болсо, сени субханалла кадыр барын көтөрүп тура турган болсо, мына ийгилик. Бул дүйнөдө деле, акыретте деле сенин кадыр баркың көтөрүп турса. Акыреттики иншалла Кудай буйрса, ал биз өлгөндөн билинет. Эгерде баягы садакаты жария 3 көлөт атып, ошону ауладин салиха, жакшы бир салих, таква бала деп атпайбы, аркабыздан дуа кылып тура турган бола калса, анда бул акыреттин ийгилиги да. Ушундай да. Эми айтайын дегеним, эмнеге бул суроону бердим устаз, эми бардыгы эле ушул эме болуп калбадыбы? Балам ийгиликтүү болсо деп, жана ийгилик деген эмне? Чоң кызматка отурса же чоң акча тапса же бир компанияны ачса, ушундай. Анан ошол ойлоп айтам да, анан чыныгы ийгилик эми Куранда деле айтат го. Тиякта билинет депчи.
кандай болду? Мисалы үчүн бир иш кылып атса ошол адалынан болдубу? Бул дүйнөдө билинбейт да эми кандай кетти. Сиз айткандай наркы жакта билебиз да эми. Эми бул жагынан беле, мындай жагын карап көргөндө башкача түшүндүрүп берсе болот анда. Сиз бул дүйнөнү айттыңыз ошондо. Жок, карасаңыз, бир заман бүтүп баратат. Баягында айтканда челноктордун заманы болгон. О, Россияга баштап ташыган. Андан кийин фуралап ташышты. Анан самолеттоп ташышты. Анан адамдар баары акча болгондон эми окуй билим керек экен деп калышты. Эми көрүштү, акча да табышты, билим да бар экенин көрүштү дагы. Эми биз деген туура эмес деп аткан туура көрсө, ошол челноктор, ошол билим берип чуркап жүргөндөр карып калды да. Анан ошол билим берип акча берген балдары аларды карыялардын үйлөрүнө түртүп салды. Эми түшүнүштү, көрсө биз мусулман турбайбызбы? Көрсө мен туура эмес тарбиялаган турайм деп, мына эми түшүнүп башталды да. Ошон үчүн адамдар баламды кантип тарбиялайм деп, биз азыр жайкы лагерлерге только иман лагерлерине берип атат. Билесиз, эмне үчүн берип атат? Анткени себеп тияктан бери түшүнүштү уже. Мунусуз болбойт экен депчи. Эми ошол түшүнүк келди. Эми мындай адамдарга мындай бир нерсе келип атат. Көрсө, мындай балаңдан көрө турган эң жакшы, көрсө кулк мүнөзү жакшы, адеп ахлактуу боло турган болсо жакшы турбайбы деп эми түшүнүк келди да. Эми дагы бир тепкич калды. Ал тепкич ахирет тепкичи. Адамдар өкүнө турган же сүйүнө турган. Ал тепкичти субханалла адамдар сезбей атат, көрбөй атат. Ошонун себебинен адамдар исламга каршы болуп атышат. Бирок баягы ошол исламга, тарбияга алып келиш керек болот. Бир христиан, мен бар, Сүйүн деген досум бар. Өзү Сүй Московский деп коем, ошо киши ошо өзү динде ошо Москвада Манас деген эме ачкан, өзүнчө окуу борборду ачкан, Москвада ачкан. Окуу борбор Манас деген, исламский борбор. Аны ошол айтат, бирөө келди дейт. Баласын алып келип, орус аял дейт. Анан эмне ол сөз, эмне христиансыздарбы? Мусулман айтып, мен христианкамын дептир. Бирок менин эмемде дейт, дворумда балдар дейт. Ошол жерде дейт, мусулман балдар дейт, атасын, энесин сыйлап атканын көрдүм да, я также хочу, чтобы мои сыновья мындай также относились дептир. Подумал, анан сизге алып келдим дептир. Мен балдарымды ошондой тарбиялап берейинчи деп. Карасаңыз, ошол уже сезди. Биздикилер болсо сезбейт атат ошону. Эми бир тепкич калды. Анда сезишет. Куранда айтат го, жок, алар билишпейт дейт. Жок, алар жакында көрүшөт дейт го. Көрсөңүз, Такасур сүрөсүндө. Калла сауфа та'ламун, сумма калла сауфа та'ламун. Ошондой экен да. Алла Таала субхана акыр түйү ошол нерсени акыйкат көрсөтө турган нерсе болот. Ал эми биз ишенебиз мусулмандар. Албетте биз балабызды иман тарбасак, Куран менен тарбасак, бизге таажы кийгизет. Бул ахиреттеги биздин эң чоң сыйлыгыбыз. Чыныгы аталык энеликтин алына турган сыйлыгы анын башына таажы кийгизилгенде. Мен жакшы устаздарым бар, айтат, биз дейт, баары молдо кылып салышы шарт эмес дейт. Аалым кылып, диндер окуп салыш шарт эмес. Биз баардыгын имандуу кылышыбыз шарт дейт. Имандуу врач кылышыбыз керек балдарыбызды. Имандуу инженер кылышыбыз керек. Керек болсо имандуу блогер кылышыбыз керек дей. Карасаң, бүткүл жаны имандуу болсо эле болду, машалла. Имам Газали болсо илимди бөлүп айтат. 3 түрлүү илим бар дейт. Биринчиси дин илими дейт. Муну менен кыямат күнү таажы кийгизет башына. Экинчиси дейт, бул адамдардын муктаждыгында боло турган илимди үйрөн дейт. Медицина илими, суу чыгаруу илими мисалы алса. Мына ушул илимди окутса баласына дейт. Кимде кыямат күнү Алла Таала алардын да баштарына таажы кийгиздирет дейт. Иман болсо ошол медицина илимини адамдарга бир пайда алып келе турган илимди окутса дагы ошол ата-энелерге да таажы кийгизет. Ооба, иншалла. Кандай сон. Мен дагы жанагы өзүм эле ойлоп отуруп, эми адамдар эме менен келет турбайбы? Өткөндө отуруп ойлодум эле да. Адам баласы мындай караганда 20-25 жаштарга чейин, мындай 30 жашка чейин балки мындай оюн менен, окуу деп, оюн деп мындай жүргөн болсо, анан 25 жаштан кийин үй бүлөлүү болгондон кийин анан үй бүлө деген нерсе бар экен деп
акча табыш керек деген нерсе келет экен. Андан кийин ден соолугуна карабай эле тытынып акча табам деп жүрүп, ден соолугун начарлаганбыз 40 жаштардан 40-45тен кийин ден соолугуна маани бере баштайт экен. Андан кийин ден соолук маселесин болгондон кийин баласын туура эмес тарбия берген болсо, балдарынын бир эмесин көрөт. Же туура тарбия берсе, балдардын жакшылыгын көрөт өзүнүн. Андан кийин сиз айткандай 60-табы, 70-теби балким жанагы акырет маселеси бардык эл адам ойлоно баштайт экен да. Демек бала тарбиясы боюнча дагы устаз эме экен да. Өзү биз дагы коомубуз дагы ушундай келе жатат экенбиз да буюрса. Иншалла келе жатабыз. Заман жашоо өзүнүн зарылдыгын көрсөтүп атат да. Эмнеге зарыл болгон болсок, ошол нерсенин зарылдыгын туюп келе жатабыз. Аз эле убакыт калды ойлой берем. Аз эле убакыт. Мындай сыртка деле чыгып карасаңыз, канча өзгөрүүнү көрүп атасыз. Мен мындай азыркы өсүүнү айткан жокмун. Адамдардын басып баратканда кулк мүнөздөрүн, башка нерсени, ошо дагы да билсе жума намаздагыларды көрсөңүз керек, мечиттегилерди көрсөңүз, сабактардагыны көрсөңүз керек, талабын көрсөңүз керек. Бул нерсе мындай бир 30 жылда бир поколение өзгөрдү дагы, азыр имандуулардын поколениясы келди атат. Мурункулардын поколениясы бүттү, акыркылар нааразы болуп бүтүп баратат. Карасаңыз, эми имандуу жаштар келди ошочу. 30 жылдык биздин эмгек эми келди. Бул жерде эмне келди десек, адеп ахлак келди атат. Жоомарттык, мынакей мына көчөңкө эле мисал алса 170 миллион сомдук бир эме, мисал алса жанакы вакцинабы бир нерсе укол сайла турганга акча чогултуп садака. Эми ойлосоңуз 2 миллион бирдемке миң доллар чогулуп кетти. Көрдүңүз, бул эмнени билдирет эмеспи? Демек бизде иман бар экен билет. Аллах разы болсун. Аллах разы болсун устаз. Өтө жакшы маек болду. Ушунчалык жана башында айткандай өзүңүздүн убактыңызды ушунчалык бөлүп келип, ой пикириңиз менен бөлүшкөнүңүзгө рахмат. Бизге ошол көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүзгө дагы ушул нерселерге амал кылган насип кылсын. Сизге сөздү берейин, акырканан мен коштошоюн. Машалла. Алхамдулилла, Алла разы болсун. Эми убакыт өтө баалуу нерсе. Ошол бала тарбияладагы көп убакытта убактыбызды жоготуп баратабыз, балким жетишпей баратабыз. Мээрим бере турган убакта мээрим бере албай баратабыз. Акыл насаатыбызды айта турган мезгилде акыл насаатыбызды айтпай өтүп баратабыз. Жашоодо бир жол көрсөтө турган мезгилде жол көрсөтпөй баратабыз. Мына биз үчүн бул жоготуу, бир чоң согушта бир чоң бир жоготуу сыяктуу. Ошон үчүн баардык ата энелерге кааларым ушул насаатыбыз ушул эки. Убактыңыздарды уттуруп койбоңуздар. Мүмкүн болушунча ушу балдарыңыздарга мээрим бергиле, балдарыңарга адеп ахлакты үйрөткөнгө аракет кылыңыздар. Сүйлөшүп калгыла, баарлашып калгыла. Анткени алардын баардыгы биздин колубузда уча турган куштар. Ошол мезгилге чейин үйрөтүп калалы дагы, аны эртең күндө Кудай буйрса, жакшы бир каарлыктын, жакшы бир жакшылыктын үстүндө, алардын тойлорунун үстүндө, алардын жакшы сөздөрүн, рахматын угуп, иншалла каарлыкка келе турган болсок, анда Кудай буйрса бир туугандар, анда чыныгы бала тарбиялаган болуп эсептелип калат экенбиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аллах разы болсун. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, Куранда да айтат, эскерткиле, эскертүү момундарга пайда берет дейт да. Бул бала тарбиясы боюнча дагы бул айтылып жаткан нерселердин көпчүлүгүн билген болушуңуз мүмкүн, бирок ошо эскертүү менен ошо амалга келет экенбиз да. Ошондуктан баарыңыздарга ошол Эрмек устаз айткан ошол акыретте дагы, бул дүйнөдө дагы ошол балдарыңыздардын жакшылыктарын көрүңүздөр. Кудайым насип кылсын. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Жакшы сиздерди ойлонуп турган суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазып коюңуздар. Кимди чакырайлы кийинки маектерге, ал боюнча дагы ой пикириңиздерди жазып койсоңуздар болот.